жума ичиндеги окуялардын топтому менен тааныштырган жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Бул жумада парламент дагы бир ирет кыл моюндугун көргөздү. Ар жакты карап алаңда олтуруп, дагы бир ирет коомчулукка уят болду да калды. Мындай көрүнүш бирок жогорку кеңеште алгачкы жолу болгон жок да. Парламент үчүн бул көнүмүш адат катары эле сыпатталат. Коомдук телерадио компаниянын байкоочу кеңешинин шайлоодо депутаттар эки түр образын жаратып беришти. Шайлап алып кайра добушун бузуп, байкоочу кеңешти шайлагандар кадимки чайкоочулуктун образын ортого салышты. Ал ортодо өлкө коррупцияланын чеңгелинен чыгып боло элек. Эл аралык изилдөөлөрдүн чыгарган жыйынтыгында Кыргызстан эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарынан жайгашып, 132 орунга илинген. Мындай баскычта жүрүп олтурсак, жемкорчулуктун баткагынан жакынкы жылдарда чыгып кетүүгө мүмкүн эместиги белгилүү болууда. Ушул тапта өлкөдөгү бардык мамлекеттик ишканаларда акчасыз жумуш бүтүрүү кыйын деп белгиленет. Акча берүүлөр төрөлгөн балдардан тарта өлүк коюга чейин байыр алгандыгын жашырып салууга болбойт. Ири өлчөмдөгү пара алуулар менен белдүү аткаминерлер кармалып жаткандыгы да чындык. Колго түшпөй бийликтин колтугуна жашынып, канчоосу арам акчаларды адалдап жүргөндүгүн да айта кетүү керек. Ал ортодо өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиевдин командасына да жакшы пикирлер калбай баратат. Келгенине жыл айлана баштаганына карабай, бир өзгөчөлүктү байката алган жок. Тескерисинче аткарылуучу иштерди артка тартып, чабал башкаруучулугун байкатты. Мындан улам өкмөт жаз аралаш садага чабуулары да болжолдонууда. Азыркы өкмөт кетпей жатып, жарандык коом болсо ордуна күчтүү өкмөт башчыларды издей баштады. Апта ичиндеги окуялардын орчундуусуна жума хроникасынан көрүңүздөр. Дүйшөмбү 28 январ. Башкаладагы Ала Тоо аянтында кытайлык жарандарга каршы митингге чыккандар эми айып пулдан сырткары 7 жылга камалуунун алдында турат. Бул тууралуу айыпталуучулардын туугандары акыйкат издеп укук коргоо органдарына кайрылууда. Кыргыз-казак чек арасынын өткөрмө бекетине жакын жерде ок атышуу орун алды. Окуя 25 январда таңкымалда катталганын маалымат булактары жарыялашты. Маалыматта ок атышуу контрабанда менен алектенген тараптардын ортосундагы пикир келишпестиктен улам келип чыккан. Ош шаарында жумуш издеп жаткан 4915 адам каттоого алынган. Бирок жумушсуздардын саны мындан да көп. Радио түйүндөгү жарнактардан иш издегендердин саны да бир топ. Туризмди өнүктүрүү үчүн тарыхый жайларды ишкерлерге берүү сунушталууда. Өкмөт башчы келечекте туризмдин кирешесин арттыруу үчүн тарыхый жайлар жардамга келерин билдирет. Анын ичинде ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинде катталган Сулайман тоо да бар. Ош шаарындагы түстүү Визитка Ош журналы 2018 жылдын мыктыларын аныктады. Жыл тогошору менен калаадагы ишканалар ортосунда мыктыларды тандоо боюнча онлайн добуш берүү жүргүзүлгөн. Шейшемби 29 январ. Базар Коргон районунда каракчылык фактысы катталды. Ушул жылдын 21 январында түн ичинде жүзүн жашырып бет кап кийген топ бир үй бүлөнү карактап кеткен. Кылмышка шектүүлөр тартип сакчылары тарабынан кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилгендиги маалымдалды. Биринчи вице-премьер-министр Чаткал, Ала Бока райондорунун акимдерин зекиде. Ала Бока жана Чаткал районундагы кендерге байланыштуу маселелер жана чыр-чатактар ошол райондордун акимдеринин ишине көз каранды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бул тууралуу 29 январда Жалал Абад шаарында өткөн жыйын учурунда билдирди. Айрым көз боемочу шылуун ишкерлердин айынан жалпы курулуш тармагы кыйраганы турат. Жакында алар турак жайларды улам бир баскыч менен долбоорлоп куруу мүмкүнчүлүгүнөн да ажырап калышы мүмкүн. Келечеги кооптонгон маселени парламентарийлер да талкууга алышты. Ош шаардык мэриясынын кызматкерин укук коргоочу сотко берди. Ал муниципалдык кызматкер Кадыр Баркыма доо кетирди деген негизде сотко кайрылып 65 000 сом доо талап кылып жатат. Эки тараптын келишпестиги Кулатов кичи шаарчасындагы соода түйүндөрүн бузуу маалында келип чыккан. Шаршемби 30 январ. Кыргызстандыктар Өзбекстандагы жалпы туристтердин 20%-ын түзөт. Бул тууралуу Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Камыл Рашитов басма сөз жыйынында билдирди. Кыргызстан коррупция индексинде төмөнкү орундуктан көтөрүлө алган жок. Мындай иликтөөнү дүйнөлүк уюм быйылкы жыйынтыгында жарыялады. Жаңы кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдардын чийкилигин билип туруп кабыл алып берген парламент тарашы керек. Мындай пикирин бир катар коомдук ишмерлер менен саясий эксперттер билдиришүүдө. Ошто 20дан ашык окуучу кече көмүрдүн исине уланды. Алар облустук ооруканага кече жаткырылып, бул күнү чыгарылды. Кара Өңкөр дарыясынын үстүнөн курулган жаңы көпүрө бир айга жетпей унаалардын өтүүсүнө тыюу салынган. Эми Базар Коргон районунун борбору менен байланыштырган жакынкы Орто Сай айылдары башка көпүрөнү пайдаланууга аргасыз. Бейшемби 31 январ.
Премьер-министр Абылгазиев кызматынан кетпей туруп эле социалдык тармактарда өкмөт башчылыкка талапкерлер көрсөтүлүүдө. Арасында мурда иштеп кеткендер басымдуулук кылат. Баткен облусунун прокурорунун өлүмүнө шектүү Мелис Калыковдун жана анын жактоочусунун облустук сотко жолдогон өтүнүчү канааттандыруусуз калтырылды. Алар окуя болгон күнү 20 саатка чейин жактоочусу суракка алган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана шаардык ички иштер башкармалыгынын аракеттери мыйзамсыз экендиги боюнча даттануу жолдогон. Буга чейин бул ишти Баткен райондук соту да карап, Мелис Караповду катыштырбай өндүрүштөн кыскарткан болчу. Кыргызстан жылына 10 миллиард куб сууну дарыялардан алат жана 4,7 миллиард куб метрин суугат үчүн колдонот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Суу чарба департаментинин өкүлү билдирди. 2018 жылы милиция кызматкерлерине каршы 67 кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иштеринин негизинде 83 милиционерге айып коюлуп, жоопко тартылган. Жалпысынан былтыр кызматтык тартипти жана мыйзамды бузган үчүн 5811 кызматкер жоопко тартылып, 155 кызматкер иштен алынган. Жума 1 февраль. Чала иштеген жаңы кодекстер менен мыйзамдардын кесепетинен 1,5 миңден ашык автомүлктүн ээлери лицензия жок чет өлкөгө жүк ташый албай калды. Аманатты сактап бере албаган банк кардарын сотко берди. Өзгөндүн Куршаб айылындагы Аман банктын филиалында 40 чукул жаран сактык кассасына каражаттарынан кол жууп калышкан. Бул банк кызматкеринин айынан деп айыпталган. Нокен районунун учурдагы акими мурда айыл өкмөтү болуп турган кезде мыйзамсыз жер сатууларга барган. Трансформация болбогон 100 гектарга жакын жер аянтын жеке турак жай куруу үчүн берип жиберген. Мындай пикирди акимдин айылдаштары айтып чыгышты. Экинчи топтогу майып бир колу жарымдан жок 5 баланын энеси жардамга муктаж. Базар Коргон районунун Акман айылынын тургуну Жазгүл Жээнбаева 16 жылдан бери ул кыздары жолдошу менен баш калкасы жоктугунан бош үйлөргө көчүп, конуп жашап келишет. Бул ирет айрым кем окуусугун ата журт лидери Камчыбек Ташиев камсыздап берди. Кыргызстан коррупция индексинде 132 орунду алды. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын иликтеген Transparency International уюму жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстанды 180 өлкөнүн ичинен 132 орунга жайгаштырды. Былтыр Кыргызстан 180 мамлекеттердин ичинен 135 орунда болчу. Бирок өлкөгө Transparency International берген упай өзгөргөн жок. Ал быйылда былтыркыдай эле 29 балл бойдон калды. Борбор Азия өлкөсүнөн Казакстан Кыргызстандан алдыда 124 орунда. Тажикстан Кыргызстандан кийин 152, Өзбекстан болсо 158, Түркмөнстан 161 орунга коюлган. Transparency International өзүнүн жаңы баяндамасында Борбор Азия менен Чыгыш Европада мамлекеттик сектордогу коррупциянын деңгээлин азайтуу ишинде олуттуу жылыш жок болуп, бул өз кезегинде аталган аймактарда демократияга коркунуч туудуруп жаткандыгын белгилейт. Баш кеңсеси Берлинде жайгашкан уюм быйылкы баяндамасындагы 180 мамлекеттен 3-төн 2ден ашыгына 50дөн аз упай берген. Transparency International иликтөө өткөрүлгөн жана сурамжылоо жүргүзгөн өлкөлөрдүн мамлекеттик секторундагы коррупция көрсөткүчтөрүнүн же өзү аталгандай коррупциянын өздөштүрүү индексин 0дөн 100 упайга чейин ченем менен эсептейт. Мында 0 упайлык көрсөткүч мамлекеттик сектордагы коррупциянын деңгээлин абдан жогору, 100 упай абдан төмөн дегенде туюндурат. Ушул тапта дээрлик бардык мекеме ишканалардын жетекчилерине баш багып суроо салсаң, мыйзамсыз акча алуу жок экенине ишенип кетесиң. Сөз жүзүндө баары эч кандай жаман ишке кол уруп көрүшкөн эмес. Бирок факт жүзүндө алып карасаң, акчасыз иш бүтүрүүгө дээрлик болбосуна ишенесиң. Мамлекеттик органдардын кайсыл мекемесине кирбеген коррупцияга жол жок деген жазууну бакырайта жазып коюшкан. Бирок жол тапсаң болоорун бүтпөй жаткан жумуштардан байкай койсоң болот. Саламаттыкты сактоо тармагында, билим берүү жайларында, керек болсо укук коргоо кызматында, ал эле эмес Фемида өкүлдөрүнүн таразасында акча менен ойнотуп койсоң болоору жашыруун деле жери жок. Бул жоруктар бүгүн чыга калган жаңылык болбогондуктан, кайсыл тармактар коррупциялашкандыгын жарандар жакшы эле билип алышкан. Бирок ошол колдорго параны ким узатып жатат? Бул да көйгөй жараткан маселелерден. Акча сураса эле бере салчу адатты да азайтып, жарандардын мыйзамдуулук боюнча түшүнүгүн жогорулатуу керек. Кайсыл иш кандайча бүтөөрүн кабары жок барып алгандар айласы кеткенде акча менен амал таап алууга өтүшөт. Дал ушундай кайдыгерликтин арты коррупцияга малынган өлкөнү али бери саздан чыгарып кое бербейт. Жарандар менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы майда барат акча алуулар мында турсун, өлкөнүн ар бир кадам менен ишин жылдыртчу аткаминерлердин окуялары да орчундуу. Жакында эле транспорт министринин орун басары түшкө кирбеген акча менен колго түшкөндүгү белгилүү болду. Булгу ачыкка чыгып кармалганы гана. Дал ушундай чиновниктердин өлкөдө дагы бир канчоосу бар экендигинен шек жок.
Кансоргон Кенес сыяктуулар беделдүү кызматтарга барып калгандыгы үчүн да өлкөнүн тагдыры көп жылдан бери алдыга кете албай кыйналып турган учуру. Параколчулуктан пайда табууда Кыргызстан кандай көрсөткүчтө? Гүлшайыр Талантбек кызы даярдаган материалдарды көрүүгө чакырам. Акча бербесең ишиң бүтпөйт, капчыгың жука болсо ооруганга дагы акың жок. Бул эл ичинде айтылып жүрчү адаттагы сөздөр. Акчасыз бир документтик иштерди бүтүрүүгө мүмкүнбү деген суроонун айланасында сурамжылоо жүргүздүк. Коррупция менен иш кылбаган адам болбойт да. Бар да коррупция көп. Ашыкча көп сурайт. Азыркы жөнөкөй адамдар аны көтөрө албайт. Ошо высший органдарда коррупция. Паста кайда бечерилер. Милициялар болса керек. Мына ишим түшмөгөн, менден олген эмес, гайлер алады. Кайсыл ишканага кирбеген коррупцияга жол жок деген уран жазылган. Муну жетекчилер дагы өзеки тастыктайт. Ошол болсок балдар ооруканасында ушул күнгө чейин бир дагы пара алуу окуясы катталбаптыр. Баары мыйзам чегинде, анан дагы ашыкча каражат суроодон алыс экен. Жок, булга чейин андай факты бизге эч ким мындай кайрылган жок. Ошондон сумал бизде мындай чара колдонгон жокпуз. Но бирок эгер мындай бизде катуу коррупцияга каршы катуу күрөш болот. Өлкө башчы коррупциялашкан ишкана катары эсептеген мамлекеттик каттоо кызматына дагы кирип көрдүк. Бул жайда дагы жемкорлуктун сол чөнтөгө кетчү ыкмадан чочулоонун кереги жок дешет. Саламаттыкты сактоо тармагында эле электрондук техника бөгөт коюп жатат деп ишендирүүдө. Ооба, бул атайын ушу системага, ошо баягы антикоррупционный мероприятиясына кирген, баягы коррупционный проявление болбосун да. Ошо коррупция каршы немеге эсептесе болот да. Бирок бул жетекчинин гана пикири. Бул тармактар боюнча канчалык маалымат берилбесин, бирок иш жүзүндө андай эмес экендиги айдан ачык белгилүү. Акча бергендер эртирээк бүтүп атабы? Ошондой эле болуп атат деп ойлоп атабыз да биз. Бирок мен көрдүм да бергендерди. Коррупция бардык эле жерде коррупциялашкан. Азыр эми саяр тартылып калды, мурун аттаганыңды эле бергел деп чакырчу эле. Паракорчулукка тыюу салуу, коррупцияны бөгөттөөгө каршы иш жүргүзүлүп жатат деген билдирүүлөр саат сайын айтылат. Бирок өлкөдөгү бир топ министрликтер сурамжылоодо жыйынтыксыз иш алып барганы дайым болууда. Алыс кетпей эле жакын арада эле ийри жемкорлук менен алек болгон министрлерди тизмектейбиз. Мисалга бажы тармагы аткезчилик аркылуу бул сазга батканы жашыруун эмес. Жакында эле түшкө кирбеген акча менен колго түшкөнүн эске алганда транспорт жана жолдор министрлиги да чиелешкен коррупциянын башкы орунуна чыга алат. Билим берүү тармагы мыйзамсыз акча берүү жана алууларын токтот элек. Жогорку окуу жайлардан тарта бала бакчага чейин мындай көнүмүш адат унутта кала элек. Бул тармакта жакынкы күндө коррупциялык балчыктан али бере арылгыдай эмес. Элдердин ден соолугуна кам көргөн саламаттыкты сактоо министрлиги да бул илдеттен алыс эмес. Дары дармек сатуу жана операция учурунда төрөт мезгилинде акча ала коймой адаттарынан кутулбай турат. Акча менен иш бүтүрүүгө оңой тармак катары мамлекеттик каттоо кызматында айтууга болот. Жер менен үйгө документ жасоодо. Акча менен иш бүтүрүүгө оңой тармак катары мамлекеттик каттоо кызматында айтууга болот. Жер менен үйгө документ жасоо, паспорт алуу, айдоочулук күбөлүктөрдү алууда пара берүү жардамга келет. Мыйзамдын тактыгын сактап берүүчү Фемида өкүлдөрү. Бирок сот системасы да өлкөдөгү коррупциялашкан тармактардын катарында келет. Күч органдары, Ички иштер министрлиги, прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, керек болсо юстиция тармактарында да жогорудагы көрүнүштөрдү жок деп айтууга болбойт. В маленьком столике Жарандардын көпчүлүгү жогоруда тармактарда акчасыз иш бүтпөй тургандыгын моюндашат. Азын улак чай пулун бере салсаң, жумушундагы жеңилдей түшөт дешет. Мында улам айласыздан пара бербей бара берген деген лакап атты дагы колдонуп жүргөн жайлары бар. Сурамжылоодо белгилүү болгондой, көп жарандар чай пулсуз иш бүтүрүүгө мүмкүн эместигин айтышат. Ал эми дүйнөлүк изилдөө боюнча Кыргызстан эң паракор өлкөлөрдүн баштабына тизилген. Анда ушул сыяктуу жарандардын пикири эске алынган. Мында улам коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына тизилип калышына дагы ушул сыяктуу жарандардын таасири бар экендиги айтылат. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Сүткорлук боюнча Кыргызстан дүйнөлүк изилдөөнү да артка калтырбаптыр. Ар кайсы тармактар боюнча паракорчулуктун деңгээлин аныктоо каралып, дүйнөлүк сурамжылоонун натыйжасында 200 өлкөнүн тизмесинде Кыргызстан кымырып жеген ыкма менен алдыңкы катарга чыккан. Коррупция өтө майдаланып кетти. Коррупция бүгүн саясатташып да кетти. Кайсыл тармакка барбайлы, мына биз тазабыз деп айта албайт да. Биринчиден муну биздин бүгүнкү социалдык турмуш ошого алып келип койду деген менен
Бирок ошол биздин бийликтин саясий эркки жетпегендиктен ушул коррупция тамырын баягы эң төмөнкү катмарларга чейин жайып берди. Мыйзамга ылайык пара берген дагы алганы дагы жоопко тартылат. Учурда бул берене менен кызматтык касташуу менен бири-бирине тузак коюп айыптап чыккан фактылар көбөйгөн. Келип турат комитетине акчаны ырытып коет да, муну акча деп атат да, колунан сымыктарды алып ушуну акча чыгып атат деп атат. Эми бул жерде соттук териштирүүдө ар кандай жагдайлар болуп калып атат да. Мисалы акчанын колунан чыккан эмес, акча жерден чыккан болуп калып атат. Бул жерде подстава дагы болуп калышы мүмкүн да. Сымыктар боюнча айтып турган болсо, баягы киргенде эле, мисалы опер кызматкерлердин колунан камалганда, белки опер кызматкердин колунда сымык болуп калышы мүмкүн. Ушундай жагдайлар менен иштер акталып кетип атат да. Эл аралык Transparency уюму өз баяндамасында Кыргызстанда соңку жылдары коррупциянын деңгээли бир кыйла өстү деген тыянагын чыгарган. Айтор Кыргызстан бул баткактан качан кутулат? Азырынча так иштелип чыккан системалык күрөш байкала элек. Гүлшайыр Талантбек кызы, Эркин Салиев, 7-канал, жумалык үчүн. Мухаммедкалый Абулгазиев баштаган өкмөттүн иш жүргүзгөнүнө май айында 1 жыл толот. Бирок саяпкерлер аттын басыгынан сынагандай эле азыркы өкмөт курамынын башкаруусуна жаңы келген учурларда эле сынчылар алардын болжолун берип болушкан. Көптүн катарында келип кетип, элдин эсинде деле калбай турган башкаруу болот деп күмөндөшкөн. Көрсө элдин эсинде башкача ат менен калары парламенттен айтылып калды. Бул аткаруу бийлигине түкүрүк өкмөт деген ылакап эч ага ыйгарыл болуп тур. Себеби кылган күчтүү жумуштары же жаңыча ой жүгүртүүлөрү эмес, иштеп баштаган жаңы кодекс аркылуу көбүнө таанылып кетти окшойт. Иштеп кеткен өкмөт башчылардын баарын санай келгенде Абулгазиев эгемен өлкөнүн 28-чи өкмөт башчысы болуп дайындалган. Экинчи жетекчи катары саналган башчылардан айрымдары гана элдин эсине түшпөсө, калгандары эл эмес саясатчылар өздөрү деле унутуп калды болушу керек. Келди анан кетти деген премьерлер ого эле көп болду. Жыл сайын алмашканы, бул кызматтан кетпейм деп жармашканы да болду. Айтор ар бир келгени кыйрата салам деген дымактуу ойлору менен келип, саясий толкунга туруштук бере албай кете берет. 30га жакын өкмөттүн ичинен аброй таап кеткени аз эле болбосо, калганы тескери жол менен термелишти. Бул кызматтын арты менен такыр саясаттан караанын көрсөтпөй калгандары да болду. Эми бул өкмөттүн да сапары карый баштагандыгын бир топ саясатчылар талкуулап жүрүшөт. Ал эмес, иштеп жаткан өкмөт кетелек жатып айрым сайттар кийинки премьер-министр ким болоорун талкуулай баштады. Учурда ар ким каалаган саясатчысына добушун берип, ушул келип калса эле жакшы иштеп берет деген талаш тартуушууларын токтото элек. Бирок элдин пикири мындай учурда эске алынбай деле калат. Анткени баш вазирди бийлик өзүнө макул келген адамды бекитип алууга ыктайт. Парламент болсо мындай учурда кош колдоп шайлап берүүгө үйрөнүп калышкан. Татыктуусун тандай албай, ийкемдүүсүн жактырып беришет. Анан жакшы иштей албай калганында ызы-чуу салышып, айдап жиберишет. Ызы-чуу менен келип кеткен өкмөт башчылар кимдер болгон жана кийинки премьерликке ким келүүсү мүмкүн? Бул суроолордун айланасына кабарчыбыз жоо издеп көрдү. Кыргызстанда эгемендүүлүк доорунан бери өкмөт башчылар 1-2 жылга жетпеген убакта кызматтан кетүүсү өнөкөт көрүнүшкө айланып калды. Премьер-министрдин милдетин аткарып тургандарды кошуп санаганда эгемендүүлүккө жетишкенден бери 30га жакын өкмөт алмашты. Алардын кээ бирлери гана эмгеги менен элдин эсинде калган. Бул кызматты аркалагандар төмөнкүлөр. Насреддин Исанов, Андрей Йордан, Турсунбек Чыңгышев, Алмамбет Матубраимов, Апас Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Борис Силаев, Жумабек Ибраимов, Амангелди Муралиев, Курманбек Бакиев, Николай Танаев, Медетбек Керимкулов, Феликс Кулов, Азим Исабеков, Алмазбек Атамбаев, Искендербек Айдаралиев, Игорь Чудинов, Данияр Үсөнов, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Аалы Карашев, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомар Тоторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, Мухаммедкалый Абулгазиев. Экс-премьер-министрлердин кийинки тагдыры да ар кандай. Булардын айрымдарынын ташы өйдө кулап, мамлекетти башкарууга да жетишкен. Кээ бирлери болсо таптакыр саясаттан да алыстап, укук коргоо органдарынан качып жүргөнү да бар. Эми негизи туура эмес, абдан туура эмес көрүнүш болду. Азыркы өкмөттүн да келгенине жыл толо элек жатып, таратуу маселеси көтөрүлүүдө. Буга өкмөттүн чабалдыгы, коомдогу нааразы пикирлер, ойлонбой кабыл алынган кодекстер башкы себеп катары көрсөтүлүп жатат. 2010 жылдан бери эсептегенде эле өз эрки менен кызматын тапшырган премьерлер сейрек. Чуулгандуу иштери менен кеткен өкмөт жетекчилерин тизмектеп көрөлү.
2010 жылдан берки премьер-министрлердин арасынан эң алгач Өмүрбек Бабанов ызы-чуу коштогон окуянын арты менен кызматтан бошогон. Өмүрбек мырза өкмөттү башкарып жатканына 1 жыл болгондо баасы асман чапчыган аргымак аны креслодан шыпырып түштү. Жантөре Сатыбалдиев башкалардан айырмаланып, дээрлик 2 жыл өкмөт башында турду. Парламент Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясындагы мыйзам бузууларды көтөрүп чыгып, аны отставкага кетирген. Дирекцияны учурунда Сатыбалдиев жетектеп турган эле. Андан кийин бул орунга келген Жомарт Оторбаев 1 жылдан ашуун иштеп, өз арызы менен кызматтан кеткен. Анткени жогорку кеңештин депутаттары анын аткарган ишине канааттанган эмес. Кумтөр маселеси Оторбаевдин премьерлик карьерасына чекит койгон. Башында кумтөрдү элдин кызыкчылыгына ылайык чечем деген убадасы да сөз бойдон кала берди. 2015 жылдын 1 майында өкмөт башчылыкка шымалана киришкен Темир Сариев жыл айланбай кызматын тапшырууга аргасыз болгон. Балыкчы корунду жолундагы тендерчири буга себеп болуп берди. Жолдогу ири каражаттар сол чөнтөккө кетип жатканы айтылып, Сариев менен ошол кездеги транспорт министри Аргынбек Малабаев бири-бирин айыптаган эле. Жыйынтыгында 2 атка минер бирдейинен кызматтарынан кол жууп кала беришти. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков саясаттын курмандыгы болуп кызматтан кеткенин айткан. Анын отчетун кабыл алууда бир топ жагдайлар орун алган. Бирок жаш өкмөт катары көпчүлүктүн эсинде калды. Учурдагы өкмөт иштеп жатканына карабастан, азыркы өкмөт башчынын ордуна интернет тармагында жаңы талапкерлерди сунуштап башташты. Алардын арасында мурда өкмөт башында иштеп кеткендер да бар. Учурда 5 негизги кандидаттын аты аталууда. Алар Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев, Иса Өмүркулов жана Адахан Мадумаров. Бул кандидаттардын кимиси өкмөт башчы болууга татыктуу деген сурамжылоо жүргүзүлүп жатат. Болжолдуу талапкерлердин катары дагы да калыңдашы мүмкүн. Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариевке тараза ташы оошу кыйын. Демек аларга экинчи жолу өкмөт башына келүү мүмкүнчүлүгү жок дешет. Бул өкмөттү алмаштырып туруп Бабанов кайса коюп коелу деп атат. Дагы Темир Сариевти мурда иштеп кеткен адамдар да булар. Эми булар мурда иштеп эле жарыт өргөн жок да. Эгерде бир жакшы нерсени жасап коюшканда, анда айтса болот эле, ушулар кайра келсе кайра жасайт деп. Булар колдорунан эч нерсе келген жок. Мурда иштеп кетип бир из калтырса, ошолорду сагынып алып келсек болот эле. Эч бир иш аткарышкан жокту кайрап келип анын эмне кереги бар? Буга чейин келип кеткендердин уже кереги жок. Мүмкүн болсо 1 айлык ишинин отчетуна карап баа бериш керек. Олар 1 жылдан өкмөт болду, эч нерсе кыйраткан жок. Талапкер катары айтылып жаткандардын бири Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоодо өзүн премьер-министр деп жар салганы менен элдин эсинде. Демек бул кызмат Төрөбаевдин башкы кыялдарынын бири экени талашсыз. Дыйкандарга азын-оолак жардам берүү менен саясий упай топтогон Бакыт мырзаны коомчулук өкмөттү жетектөөгө тажрыйбасы жетишпейт деп эсептейт. Саясаттагы туруксуз аракеттери да ага аброй алып келген эмес. Самозванцы өздөрүнчө бир жолу болуштуго шайлоонун алдынан. Бабанов президент болуп деги өзү премьер-министр боло калып, мен аны тактыксызсың өкмөткө десем ал капа болушу мүмкүн да. Бирок өкмөткө татыктуу болуш үчүн ушул күнгө чейинки көрсөткөн ишин көрсөтүш керек эле. Мен Төрөбаев тарабынан бир мамлекетке пайда келтирген жагын көргөнүм жок. Сынды катыр айтып, бийликке оппозиция болгон Адахан Мадумаров аткаруу бийлигинде буга чейин олуттуу ката кетирип калктын сынына кабылган эмес. Ошондон улам өкмөттү башкарып кете алат деп ишеним арткандар бар. Балким бийлик бул оппонентине кызмат берип сынап көрүшү мүмкүндүгү айтылып жатат. Туфли сатып жүргөн, темир сатып жүргөн, башка сатып жүргөн киши губернатор болуп калды деген маселе ар бир жерде болуп атат. Жакында Асел Кодуранова тарабынан алсыз эркек деп сыпатталган Иса Өмүркуловго бийликтин көзү түз. Бирок саясатта эки тоонун чөбүн эңсеген кыймылдары элге жакпай калган. Анан жаңыча программа жазып чыгары деле күмөн. Слабый мужчина выбирает себе в противники женщину. У вас это сегодня получилось блестяще. Я вас хочу поздравить с этим. Парламентте учурдагы өкмөттү тарасын деген пикирлер айтылууда. Анткен менен өкмөт жоопкерчиликтен оңой олтон кутулбашы керек дешет. Түкүрүк өкмөт деген ат коюлду да. Эчен бир жылдардан кийин эки киши эстей албай калса, бири-биринен сураса, баягы өкмөтчү баягы, кайсы десе баягы насыбайчыга налог салган түкүрүк өкмөт деп айтат. Мына ошол атка конду да, анын атка конушуна өздөрүнүн кадамдары, өздөрүнүн адамдары себеп болду. Бүгүнкү күндө өкмөт эч кандай ишин аткара алган жок.
аны шайлагандарга дагы саясий баа бериш керек коомчулук тарабынан. Эми коомчулук тарабынан уже берилип эле келе атат да. Алар ушундай өкмөт шайлады, ушундай чабал өкмөт шайлады. Жоопкерчилиги каралып, саясий баа берилиш керек. Кыргызстанда акыркы жылдары 1 жылдан ашык иштеген өкмөт боло элек. Азыркы Абылгазиев баштаган өкмөт башында чалдардын өкмөтү деген лакап атка татыган. Эми болсо жаңы кодекс иштей баштагандан бери парламентте түкүрүк өкмөт деп айтыла баштады. Саясий көз ачыктардын төлгөсүнө ишенсек, Мухаммед Калый Абылгазиевдин өкмөтү да жаз аралаш аттан жыгылат деп болжоп жүрүшөт. Анткени бул курамда жакшы иши менен эсте калчу да эмес. Демек, ага чейин өкмөт башчынын креслосуна көз арткандар аракет кылары бышык. Азиза Пусурманкулова, Эркин Салиев, 7 канал, Ош, жумалык үчүн. Алабука жана Чаткал райондорундагы кендерге байланыштуу маселелер жана чыр-чатактар ушул райондордун акимдеринин ишине көз каранды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бул тууралуу 29 январда Жалал Абад шаарында өткөн жыйын учурунда билдирди. Анда акимдер укук коргоо органдары менен биргелешип кен иштеткен компаниялардын үстүнөн карай тургандыктары айтылды. Бул багытта бардык материалдар бар экендиги кыйытылды. Бирок вице-премьер-министрде мындай маалыматтар болсо тез арада тактап, тиешелүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу керек эле. Ал эле эмес, буга чейин облус жетекчилеринин бир топ кемчилдиктери чыкканына карабай, бир да олуттуу баасын өкмөт бере албай келет. Ушул жумада Жалал Абад облусунун жетекчилиги жыл жыйынтыгын чыгарды. Ага облустагы бардык мекеме ишканалардын башчылары жана вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келип катышкан болчу. Жыйынтыгында өткөн жылдык жумуштар канааттандырарлык деп табылып, 1 жылдык иштер жактырылды. Эгер өкмөт башчыларын ушундай иштеген процесс канааттандырган болсо, азыр айтарлык өнүгүү тууралуу кеп ачууга эртелик кылаарын жашоочулар айтып чыгышты. Анткени өткөн жылды аймактарды өнүктүрүү деп жарыяланган. Бул багытта облус жетекчисинин кайсыл көзгө басар иши эске алынганы кызыктуу болду. Эмне, Нокенди 90 жашка эрте толтура салгандык үчүн өкмөткө жактыбы же катарынан союлган жылкылардын учасын тарткан үчүн жактыбы түшүнүксүз бойдон калды. Өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлчүлүгүнө жакшылап кире албай жүргөндөрү канчо. Айткандай Нокен демекчи, бул жумада Нокен районунун акимине да нааразы болгондор болду. Бул ирет акимге райондун эл эмес, өз айылдаштары арызданды. Көрсө чоңдугуна салып, талапка ылайык келбеген кушканасын иштетип, жердештерин жадатып болуптур. Ал эле эмес, жер сатуу фактылары боюнча да район жетекчилигинин кулагы көрүнгөндүгүн билдирип чыккандар болду. Аким Эркин Мамбетаев болсо бул багытта жообу башкача. Эгер айыл өкмөт башка жайдан жер берсе, айыл ичин сасыткан кушканасын жылдырат. Эгер жер табылбаса, кайра эле иштей бериши мүмкүн. Жер сатуулар боюнча болсо эч кандай тиешем жок деп четке чыгууда. Жергиликтүү жетекчилердин жооруктарына болгон элдин пикири кандай? Өткүрбек Рахманов сураштырып көрдү. 29 январда Жалал Абад облусунун бийлиги өткөн жыл жыйынтыгы боюнча коллегия өткөрдү. Анда өткөн жылы аткарылды делген жумуштар боюнча маалыматтар берилди. Мисалы, аткарууга коюлган 116 иш чаранын ушул күнгө карата 112си ишке ашырылганы, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 113,9%, автотранспорт менен жүк ташуу 103,7%, жүргүнчүлөрдү ташуу 101%, рыноктук кызматтардын көлөмү 105%, чекене товар жүгүртүү 106%, акылуу кызмат көрсөтүү 103,6%га аткарылганы маалымдалды. Бирок бул сыяктуу иштерге облус бийлик башчысынын кандай тиешеси бар экенин түшүнө албай тургандар аз эмес. Статистикалык маалыматтарды чогултуунун аракетинде анан кийин баягы кайсыл жерде жаңы объектилерди ишкерлер ача турган болсо, анан кийин райондун жалган юбилейлерин өткөрүүнүн аракетинде болгондугу өлкөгө белгилүү болду да. Статистикалык курум маалыматтар менен шыктануунун убактысы, мезгили качан эле бүткөндүгү биздин турмушта белгилүү болуп калды да. Өкмөт өкүлүнүн аткарган иштерине карата терс баа бергендердин пикиринде, аймактагы жумуштун баары айыл өкмөттөрү жана жеке ишкерлер тарабынан аткарылууда. Ал көрсөткүчтөргө өкүлдүн да, акимдердин да эч кандай салымы жок деп билишет. Жалал Абадтын губернатору, областтын губернаторунун артынан көптөн бери бир иштер ээрчип жүрөт. Башкача айтканда, массалык маалымат каражаттардан ошол мурунку иштеген жеринде кандай кызмат аткаргандыгы, эмне болгон, кандайдыр бир чуулгандуу маселелерди айтып жүрөт да. Анан берге келгенден бери деле ошол ушундай эле илең салам жумушучу. Эми же кызмат баягы такталбаган, эмнени аткарышын билбегенденби, же так ошол эмнени аткарасын деген баягы көрсөтмө жоктугунанбы, ошол эч жерде бир
изи көрүнбөйт да. Же бир баягы эл алдына чыгып отчет берип койгон жери жок, мындай кылдык, бул багытта кетип атабыз, ушул иштер аткарылып атат деген сыяктуу. Ошентип так кылган иши изи көрүнбөстөн жүрүп атат да. Вице-премьер-министр айрым акимдер менен катар күч органдарынын аймактагы мыйзамсыз иштерге тиешелери бар экендиги тууралуу маалыматтар бар экенин кайтты. Аларга карата тийиштүү тартипте чара көрүү жагы да ишке ашуу алдында турганын эскертип өттү. Ушул катарда облус башчысынын да кызмат ордун карап чыгуу зарыл экени айтылат. Кайсыл жерде той болсо, лента кырка турган жер болсо, ачылыш болсо, жакшы чөнтөгүнө кайчысын салып келген экен. Кайчысын алып эле барып эле лентасын кырка коет, барып эле. Ошону менен барып мейман болуп, анын жыргап өзүн өзү багып эле жүрдү. Жыл жыйынтыгын кантип берди бул? Эмне деп берди жыл жыйынтыгын? Аны биз билбейбиз, бунун иштеген ишин да билбейбиз. Көргөнүбүз да жок, билбейбиз дагы. Бул кетиш керек бул. Иштен кетиш керек. Буга окшогон өкүлдүн бизге кереги жок. Элге пайдасы тийбеген өкүлдүн бизге эмне кереги бар? Президент тарабынан өткөн жылы эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосмолордон арылып, эл менен жакын болуу талабы коюлган болчу. Бирок бул талап негедир Жалал Абад облустук администрациясы тарабынан кабыл алынганы байкалбай келет. Силер мына барсаңар, ушуга жеттиңер, даже район, областка чейин өткөрмө пункттарды коюп, күзөтчүлөрдү коюп, каалаган киргизбейсиңер. Эл менен иши болгон жок, элди караган жок, элдин үнүн уккан жок. Биз канча жолу бардык бул эмеге, губернаторга. Бир дагы биз кабыл алган жок. Элди кабыл албайт, кирбейт. Эл киргизбейт элдичи. Иштеп аткан кадрлардын ушул илең салаңдыгынан, начардыгынан ачыгын айтканда. Мына ушундай өкмөттүн жүзүнө да көлөкө түшүп атат. Мына бүгүнкү күндө ачык эле айтып атышпайбы, бул отставкага кетсин өкмөт деп. Ушунун баары ушул губернаторлордун ишинин жыйынтыгы болуп эсептелет да. Мындай жагдайларга байланыштуу акыркы мезгилдерде облус жана райондук администрацияларда түп тамырынан жоюу керектигин талап кылгандар да көбөйгөнү белгилүү. Бул бийлик бутактары өлкө үчүн керексиз деген негизде кызмат ордуларын жөн гана өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүргөндөрү да айтылып келет. Сасып атат ана, эттерди карасаң, сасыйт мына. Каламиштер көрүп атасыңбы? Мына бардыгы сасып атат. Житип урат бизге. Мисалы Нокен районунун Бүргөндү айылындагы бул мал жандыктарын союучу жай. Район акими Эркин Маматаевке тиешелүү экенин айылдыктар айтышат. Кушкананын санитардык абалы, калдыктарды сактоо жерлери жергиликтүүлөрдү нааразы кылып келет. Сасыйт мына. Каламиштер көрүп атасыңбы? Мына бардыгы сасып атат. Кушканадан чыкат. Элдер топтон турат, көрүп атасың. Биз шу айылда жашайбыз, шу кушканадан 100 метр нарында. Шу жыты жай келгенде отуруш илажы жок. Эмнелери ачык, санитарий гигиеналарга жооп бербейт. Балдар өзү жерге ойноп чыкса, ит көп, капып алабы деп коркабыз. Эмнерде балдар аяка бияка базарга барат. Шу жерге бир эч эмне кылган жок. Шу жерде жашап, мына 100 метр, эмнерде 100 метр нарында үйлөр бар. Алар ham ушундай жаша албайт. Мына эртең күн ылыйт, жыттанат. Ачык жерде калып жаткан калдыктардын жагымсыз жытына кошумча, бул жердеги атылган иттер ташталуучу жайдан чыккан жыттар 200дөн ашуун түтүн жашаган айыл элине жакпай турат. Айланада билим берүү, соода мекемелери да бар. Жайдын ээси район акими болгондуктан арызданып кайрылуулардан майнап чыкпай жаткан айтылат. Итлер таштайт ушул жерге. Ал ит көбөйүп кетти дегенде ит ойноп, эл ит тапып таштайт. Ошону сасыгып азыр билинбейт азыр. Эртең жазга чыкканда сасып адам отуруп койду берди. Наркы өзөгө 5 км 6 км отуруп койду. Шамал уруп. Кимге караштуу бул ээси ким? Эркин экен. Эркин экен? Кайсы эркин? Аким. Акимби? Ошонун кушканасы бар. Өзү келип турабы бул жерге?
мен кушкананы жылдырам. Эгерде айыл өкмөт жер бербесе талапка ылайык кылып коем мен. Ошол баягы мал сойгон жерден чыккан таштандыларды чукурдугу 3 метр, үстү жабылган деген өзүнүн эрежеси бар. Мен аны кылып коем. Бирок ал жерден иттерди өлүгүн таштай турган чукурдук яма бекананы жылдырыш керек. Кушканага кошумча Акимдин Бүргөндө айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган чакта жалпысынан 100 гектардай жерди турак жай куруу үчүн мыйзамсыз бергени маалымдалды. Анын 48 гектары жайыт жери болсо, калганы сугат жери. Бүргөндө айыл аймагында 48 гектар жерди трансформациялоодо мыйзам бузуулар болгон деп туруп азыр тиешелүү органдар тарабынан иликтөөлөр жүрүп атат бүгүнкү күндө. Аны мен айтар элем. Бул 48 гектар жерден сырткары дагы азыр аябаган көп жерлер, жайыт жерлер, сугат жерлер трансформацияланбастан туруп эле элге турак жайга бөлүнүп кеткен. Себеби акыркы жылдарда ушул жерди трансформация кылбастан туруп эле элге таратып берип, анан кийин трансформациялап коюу практикага айланып калыптыр да. Муну эмиликтөө иши жүрүп атат. Эми бардыгыбыз эле мыйзам чегинде биз бардык, мисалы үчүн мен деле барып, ушул боюнча туура биз элдин турак жайга муктаждыгын чечүү максатында керек тиешелүү мекеме уюм жетекчилеринин корутундуларынын негизинде бардыгы даярдалып, биз райондук комиссияга сунуш кылганбыз. Райондук комиссия чечимди чыгарып берген, токтомду чыгарып берген. Ушул жерлерди даярдалган эмелерди турак жайга берсе болот деп. Бу эркиндин айынан менден чоңбу кичүү буну мен пенде катары деле эсептебейм. Бул кылган кылгылыгына. Жерлер боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылып бүтпөй жатып, Эркин Маматаевди дагы бир мыйзамсыз аракетте айыптаган жеке ишкердин маалыматы айтылды. Учурдагы аким бул жеке ишкерден кезинде сот иштери үчүн деген негизде $1500 акча алып, бирок кийин маселени ачык бойдон калтырып койгону ачыкталат. Мен гражданин Россиянын жараны болом. Туулуп өскөн жерим Кыргызстан. Ошо Кыргызстанда акыйкат жоктугуна мен ошол жака кеткенмин. 10 жыл ашык иштеп, тапкан акчамы ушул жерге келип, мейманкана курамын, магазин курамын, швейный цех ачамын деп ушул жерди алганмын. Кыпчактала Бүргөндө айыл өкмөтүнө карайт. Ал маалда Эркин Маматаев айыл өкмөт экен, мен келсем. Мен айттым, ушундай жол жок, ушул жерден жер алдым эле десем, боптур деди. Мыйзамсызбы десем, мыйзамсыз. Алдырып бересиңби десем, алдырып берем деди. Кандай кылабыз десем, райондон кагаздар керек деди. Район чечет, буну мен чече албаймын деди. Районго бардымда дагы райондо 6 ай чуркадым. Бардыгы мыйзамсыз деп, ушул жерде 4, 5, 6, 7 камок бар. 7 камокту мен мыйзамсыз деп, полный архитектурадан баштап, экоинспекция, санэпидстанциясына чейин бардыгынан билдирүүнү алып, анда Осмонов атын билбейт экен, акимдин имесин алып келгенмин. 10 декабрга чейинби тазалагын деп буйрук берген Бүргөндө айыл өкмөтүнө. Бул тазалай албады. Кандай кылабыз десем, сотко беребиз деди. Соттук майли, сотко берсек кандай болот десем, соттун каражатын сен көтөрөсүн, айыл өкмөттүн каражаты жетпейт деди. Боптур деп, айыл өкмөттүн каражаты жетпесе мен көтөрөйүн дедим. Айткан пулуңу берейин дедим. Аяк биягы $1,5 долларга чакканда ушундай пул болгон. Майда чүйдөсү кошуп. Мен берип, сотко документтерди даярдап, Москвага кеткен. Москвага кеткенден кийин арадан 1 ай өтпөй туруп бул аким болуп кетти. Аким болуп кеткенден кийин сен WhatsApp'тан чалган мага. Бактияр, сен жериң туура эмес экен. Мыйзамсыз болуп чыгып атат. Жана катындар межрайондук сотко бердими, прокуратурага берди деди. Коюңчу десем ооба деди. Мен учуп келдим да дагы баарын териштирдим. Кызыккан жери буну Жалал Абад облус администрациянын башчысы мидимби, кимиси губернатору. Жарымы сеники, жарымы меники деп алдаган миштер болду. Бердечи. Ошону жокко чыгарсак, ушу жерди басып алабыз деп. Муну Кудайдын көзү түз экен, Кудай кааласа басып алган деле жок, эчтеке деле кылган жок. Жок, мен андай акча алган эмесмин. Мен тиги эми эки тарап болгон ал жерде. Бирөөлөрү экинчи тарап тиги камоктогу энелерден акча алып алган деген бир курук домат коюп жүрүшкөн. Кийин бир убактарда тиги аялдар тиги ошол азыркы иштеп аткан Бактиярдын акчасы көп экен, ушу менен мамиле кылып алган деген сөздөр жүргөн. Эми сөз жүрө берет, эми ал мыйзам чегинде мен өзүм бүргөндүрүк болсом, кайсы мен бардыгына тегиз мамиле кылыш менен мыйзам чегинде иш аткарышым керек да.
Аталган жагдайлар боюнча териштирүү иштери аяктаган соң кошумча маалыматтар берилмей болду. Ал эми Нокиянын акими болсо тараптардын бул дооматтары суу кечпей турганына ишендирүүдө. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, жумалык үчүн. Сиздер бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтардын топтомун 7 каналдан гана күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамиз Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.